Бул болсо көргөнүңүздөрдөй күн панели. Бул жерде ар бир уштугу мына бир уштугу 450 ваттан 650 ваттка чейин чыгарып берет. Бул жака азыр 10 уштук коюлган. Ошондо 4,5 киловаттан 6,5 киловаттка чейин ток чыгарып берет да. Бул күн панелдерин Марлен өткөн жылы орноткон. Натыйжада күн энергиясы аркылуу жер алдынан суу чыгып, дыйкандын орчундуу маселеси чечилген. Бул турган аппарат бул аккумулятор 5 киловаттык. Бул түн ичинде дагы зарядтап алып туруп, заряд өзүнө токтоп, түн ичинде дагы токто иштетсек болот да. Бул көргөнүңүздөр бул инвентор деп коет. Бул ошол мээси деп айтсак болот да. Бул жактагы токту алат дагы 220га айландырып берет да, 220 вольтка айландырып берет. Анан бул өзү ток слабылашканда өзү өчүрүп, насосту өзү жандырып, ошондой системага байланган. Бул интернет менен дагы иштейт. Биз алыстан туруп эле интернет менен башкарсак болот, өчүрүп, жандырып. Күн энергиясы аркылуу суу чыгарууну Марлен көп жыл ойлоп жүргөн. Бирок каражаттын жетишсиздиги жаш дыйканды түйшөлтүп келген. Каарманыбыз аракетин таштабай, эл аралык уюмдарга долбоор жазып, максатына жетти. Жер астынан тике кудуктар казып суу чыгарганбыз. Ал үчүн аны шоруп чыгаруу үчүн бизге ток керек болуп калды дагы. Токту биз линия тарталы же бир трансформатор коелу десек өтө чоң акча кетет экен. Анын үстүнө документация андай мындай уже процесс чозулуп кетет экен да. Муну биз сразу эле бир жуманын ичинде алып келип койдук, уже сразу маселе чечилди да. Анан өзүнүн эффектисин мындай өтө жакшы эффект көрсөтүп атат. Баасы дагы арзан, эч кимге мындай көз каранды болбойбуз. Айыл чарбасындагы инновациялык ыкма менен суу маселесин чечкен Марлен какырап жаткан жердеги 5 гектар аянтты бакка айландырууда. Ал өзүнүн эле кызыкчылыгын ойлобой, айылдагы жумушсуз олтурган келин кыздарды да дыйканчылыкка үйрөтүп, бактын астына кулпунай өстүрүүнү пландап жатат. Бул жакты уже колдонгондо мен 3-4 айылга бөлүп бергенмин. Ошолор ортосуна клубника кылып, эгин кылып, алар дагы өзүнүн кирешесин көбөйтүп, ушул жерде эмгектенишет да. Биз ошол айымдарга дагы өзүбүздүн эжелерге дагы ушинтип үйрөтүп, бүт баарын көрсөтүп берип атабыз да. Алар дагы өзүнүн баягы экономикалык эмесин бышыктап, жакшы кирешеге киришет да. Климаттын өзгөрүүсү жыл өткөн сайын суу тартыштыгын жаратып жатканы Фергана өрөөнүндө байкалууда. Андыктан күн энергиясын пайдаланып, айыл чарбасындагы жаңы ыкмаларды жайылтуу керек дейт жаш дыйкан.